2023 жылдын 1 январынан баштап un 15%, нан 20%га кымбатташы мүмкүн деген кабар мындан 2-3 күн мурда масалык маалымат каражаттарына желдей тараган. Азык-түлүк ансыз да кымбаттап турган азыркыдай абалда мындай жаңылык көпчүлүктү көп түркүн ойго салбай койгон жок. Мындай кабар чыгаары менен эле аткаруу бийлиги дароо реакция кылып, бааны туруктуу кармоо боюнча аракеттер көрүлүп баштаганы айтылган. Ал кандай жыйынтыкталды, эмне чечим кабыл алынды, un кымбаттайбы же кымбаттабай калдыбы? Маанилүү маектин бул чыгарылышында ушул суроого жооп алабыз. Биздин студияга монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков, ошондой эле Тегирменчилер бирлигинин президенти Рустам Жунушевтер келди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып барам. Саламатсыздарбы мырзалар, студиябызга кош келипсиздер. Рустам мырза, мындан 2-3 күн мурда эле биз ушул un жана дан азыктарына болгон баа, нарк тууралуу кеп кылдык элек. Анда сиз ушул жаңырган жылдан баштап кымбатташы мүмкүн эгерде аткаруу бийлиги жанагы бир механизмди ишке ашырып жетишпей калса дегенди айт. Ошол эле учурда диалог жүрүп аткандыгын айттыңыз эле. Бүгүн кандай чечим кабыл алынды? Бир жыйынтык барбы? Бактыга жараша айтып кетсем, кече токтом кабыл алынды. Бүгүн болсо биз келишим түздүк. Бул министрлик, экономик министрлиги менен, айыл чарба министрлиги менен, монополия кызматы менен келишим түздүк. Ошонун алкагында биз өзүбүзгө милдеттеме алдык. Баа 1 январдан баштап кымбаттабайт, азыркы эле деңгээлде калат деп ошол жерде да биринчиден келишимде жазылдан бар. Экинчиден бизде тажрыйба бар. 1,5 жылдан бери биз иштеп келе атабыз келишим менен. Андан тышкары бизге монополия кызматы жума сайын бизди мониторинг кылып, биздин запастарды карап, биздин бааларыбызды карап, нарк баабызды карап, бизди аябай көзөмөлдөйт. Биз өзүбүз ага макул болгонбуз, себеби мамлекет жеңилдик берип аткандан кийин анда биз дагы өзүбүз милдеттемебизди аткарышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө 30 ишкана кол койду. Ошол келишимге баарыбыз өзүбүздүн милдеттемебизди аткарганга даярбыз. Эмне болгон келишим? Бул келишим негизинде 4-5 маселе бар да. Бул салык жагы бар, канча салык төлөшүбүз керек. Эң биринчиси, негизгиси бул ундун баасы негизсиз көтөрүлбөш, кымбаттабаш керек деген эң биринчиси. Андан тышкары баягы эле биз айткан иш орундары бар. Андан тышкары салык боюнча дагы пункттар бар. Мисалы 2021 жылы биз 210 миллион төлөсөк, 2022 250 миллион төлөдүк. 2023 жылы биз өзүбүзгө милдеттеме алып атабыз. 270 миллиондон 300 миллионго чейин төлөгөнгө аракет кылабыз деп. Ошонун негизинде биз дагы бүгүнкү күндө иш алып барганга даярбыз. Ундун баасы, андан нандын баасы кымбаттабайт деп мен кепилдик бере алам. Кеңешбай мырза, un же болбосо дан азыктарын кымбаттоодогу негизги жүйө 2022 жылдын аякташы менен жанагы салыктык жеңилдик дагы аягына чыгат деген маселе бар эмес беле? Бул кошумча нарк салыгы болуш керек. Демек, кошумча нарк салыгы кирбей турган болду дан азыктарына. Туурабы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура белгиледиңиз, негизинен буга чейин азык-түлүк жаатында бааны бир жеткиликтүү баада биздин калкты камсыз кылып берүү жаатында бир топ иш чаралар жүрүп, ошонун негиздеринин бири бул кошумча нарк салыгынан убактылуу бошоткон. Ошол эле буудай азыгын, un, кумшекер, өсүмдүк майы, анан булардын мөөнөтү ушул жылдын аягына чейин болчу да. Демек, жалгыз эле un эмес, кумшекер да кымбаттамак, май да кымбаттамак. Кумшекердин мөөнөтү октябрь айына чейин бүткөн. Андан кийин биз бир топ иш чараларды жүргүзүп, бүгүнкү күндө баалар туруктуу да. Себеби дегенде кумшекер өзүбүздөн чыгат, биринчи жагынан. Экинчи жагынан жетишсиздик көлөмдү биз баягы Бразилиядан кант тростнигин алып келип, ошону кайра иштетип анан сатканбыз. Ошол убакта ушундай чектөөлөр керек болгон. Ошондо кирген да, бирок биз ошол эле режимдеги, ошол эле баягы жеңилдиктерди кармап калдык. Бүгүнкү күндө ири маркеттерде деле 78 сомдон мурдагыдай сатылып атат да. Ошо салык киргенден кийин да. Ал эми бул un рыногу өзгөчө. Бул жерде биз un рыногунда дээрлик буудайды биз сырттан алып келебиз.
Ошон үчүн сырткы факторго өтө көз каранды болуп калабыз да, мындай ачык айтканда. Себеби дегенде кум шекерден биз 50-60%-ын өзүбүз жапсак, ал эми un рыногунда буудай азыгын баягы унду чыгарыш үчүн буудай кетет да, дээрлик биз сырттан алып келебиз. Ошол себептен бул жерде убагында министрлик кабинети тийиштүү ушундай жеңилдиктерге барган. Эми мунун баардыгы баалар, акыркы мезгилде инфляциялар кандай жүрүп атат, ошонун негизинде анан кабыл алынган чечимдер да. Бүгүнкү күндө ошол un жана буудайга болгон салыктык жеңилдиктер дагы узартылды, 1 жылга чейин узартылды. Ошол эле өсүмдүк майына да узартылды. Ошон үчүн бул жерде биз иреттүү иштерди жүргүзүп, мындан бияка баа туруктуу, эч кандай көтөрүүгө негиздик шарттар жок. Биз тийиштүү иш-чаралар жүргүзөбүз мыйзам чегинде. Демек дагы 1 жылга жеңилдик калтырылды. Дагы 1 жылга жеңилдик калтырылды. Себеби дегенде биз деле алдын ала монополияга каршы кызматы талдоолор жүргүзүп, кандай жагдай болот. Мындан бир топ күн мурун эле экономика министрлигине сунуш менен киргизгенбиз, өзүбүздүн сунушту. Ушул жеңилдикти улантуу керек, себеби дегенде биздин негизги көйгөй бул элди жеткиликтүү баада камсыз кылуу, берип жататын иштерди алып барышыбыз керек. Ал эми албетте салык жеңилдиктери каралганда кандайдыр бир өлчөмдө салыктар түшпөйт. Бирок ошол эле убакта жумушчулар, ошол эле убакта жанагы биздин ишканалар, un чыгаруучу иштеп, ал жерде жумушчу орун түзүлүп атат. Алар башка салыктардын түрлөрүн төлөп атат да. Ошол эле подоход баягы эмгекчилердин салыктары бар, киреше салыктары бар, бир топ салыктар бар да. Ошолорду төлөгөндө акыркы 2-3 жылды биз салыштырсак, былтыр ошондо жеңилдик берилгенде булардын көлөмү дагы өзгөрүлгөн. Ошол убакта жанагы иштеп аткан un чыгаруучу 5-6 эле завод иштеп аткан болсо, ошол жеңилдиктер киргенден кийин 28 заводко чейин, бүгүнкү күндө 30 заводко чейин мындай иш алып барып атат да. Андан сырткары салыштырып көрсөк, салыктар жагынан дагы бир топ көбүрөөк түшкөн. Ошолго албетте бул жерде жанагы кошумча нарк салыгынан алынбайт кандайдыр бир көлөм. Бирок ошол эле учурда башка жагынан алганда бир топ бул жерде баягы позитивдүү бир топ экономикага салым кошо турган, ошондой эле биздин керектөөчүлөргө салым кошо турган, биздин карапайым калкка салым кошо турган бир топ ушундай иш-чаралар камтылган да. Биз өткөн берүүдө да сүйлөштүк элек. Мындай жеңилдикти берүүдө аткаруу бийлигине мындай мүмкүнчүлүктү өзгөчө кырдаал абалы өзгөчө кырдаал абалы болгондугуна байланыштуу ушундай укук, ыйгарым укук аткаруу бийлигинде болгон деп азыр өзгөчө кырдаал абалы жок. Аткаруу бийлиги өзү киргизе албайт же узарта албайт деген маселе айтылды эле. Азыр кандай чечилди? Бул маселе баардыгы мыйзам чегинде чечилди. Бүгүнкү күндө дагы министрлик кабинетинин ыйгарым укугу бар. Бул биринчи маселе. Өзүңүздөр билесиздер, азык-түлүк коопсуздугу бүгүнкү күндө баардык мамлекеттерде биринчи маселе болуп атат. Ошол эле Кыргызстанда дагы азык-түлүк коопсуздугу боюнча чоң документ кабыл алынган, концепция, чоң эреже кабыл алынган. Бул биздин мамлекет башчынын жарлыгы менен, указы менен бекиген да. Ошол жерлерде экономикалык коопсуздук, азык-түлүк коопсуздук бир топ эрежелер камтылган. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө министрлик кабинети дагы ушундай чечкиндүү кадамдарга бара алат. Мунун баардыгы ошол азык-түлүк коопсуздугун сактоонун алкагында болду да. Ал эми туура белгиледиңиз, эми ЧС убагында дагы киргизет, эми ЧС баягы алардын мөөнөтү бүттү, бирок ошол эле убакта баардыгы мыйзам чегинде бүгүнкү азык-түлүк коопсуздугунун алкагында чечилди. Сиз жогоруда айтып калдыңыз, келишимде биз бир канча салыктык милдеттенмелерди алып атабыз деп. Жогоруда Кеңешбай мырза дагы белгилеп өттү. Тилекке каршы кошумча нарк салыгы алынбай жатат. Бирок мурда 5-6 гана ишкана иштеп келсе, азыр 30га жакын. Ошонун эсебинен баягы позитивдүү жетишкендиктер дагы бар деп. Анан сиз дагы айтып атасыз, салыктык милдеттенмелерди алып атабыз деп. Бул эмне болот милдеттенмелер? Бул кошумча нарк салыктан башка жана башка салыктар бар. Ошол эле сатыш салыгы, налог с продаж деген, ошол эле подоходный, андан тышкары социальный төлөмдөр бар. Ошонун баарын бириктирип санаганда ошол 30 ишкананын салыктары бүгүнкү күндө толуктады да, баягы жоготуулардын баарын кайра толуктап, салык жактан бул маселе жок деп айтсак болот да. Анан Кеңешбай мырзага дагы кошумчалайын деген, бул май өсүмдүк ундан тышкары тоют маселеси дагы бизде аябай куруч. Ошон үчүн тоютка дагы ошондой жеңилдик берилди. Кene себепте бизде Кыргызстанда көбүнчө мал менен алек болгондор, дыйкандар көп. Ошон үчүн биз un өндүрүп атканда 70% un алабыз.
25% улпак. Бул тоютка колдонгон да. Ошол тоютка дагы бул токтомдун негизинде жеңилдик берилди бир жылга. Бул жалгыз эле улпакка тиешелүүбү же жүгөрү жана башка азыктарга? Бурчак өсүмдүктөрүнө. Бул арпа жанагындай тоют будайы деп ал тизме бар да, ошол токтомдо. Тизменин ичинде 5-6 аталган ушундай тоюттар бар да. Un өндүрүүчүлөр жылына республикага канча салык төлөйт? Анан бир 2-3 жыл мурда же болбосо бул жеңилдик жок кезде бир 7-8 ишкана гана иштесе, азыр 30-тун айланасында деп атпайсыздарбы? Сиздердин республикалык бюджетке салымыңыздар кандай өзгөрдү? Айтып кетсек, 2016 жылдан бери 2019 жылга чейин, 20 жылга чейин 150-160 миллион тегерегинде төлөчү. Бул 6-7 эле ишкана иштеп аткан. Ошол учурда да кошумча нарк салыгы менен кошкондо. Кошумча нарк салык кошкондо 150-160 миллион болуп аткан. 2021 жылы баягы биз жеңилдикти алгандан кийин 28-30 деп 2001 жылы 28 ишкананы иштеткенбиз. Натыйжада биз 210 миллион төлөп турбуз. 22 жылды карасак, биз 250 миллионго чейин көтөрдүк. Эмки 2023 жылга биз пландаштырып атабыз 270 миллиондон 300 миллионго чейин биз төлөгөнгө аракет кылабыз деп. Ал деген биринчиден биздин көлөмдү көбөйтөбүз, кайрылыштуу көлөмүбүздү, андан тышкары дагы жаңы ишканаларды ачкан атабыз. Айтып кеткендей эле бул Баткен облусунда 23 жылда биз ачалы деп пландаштырып атабыз. 22 жылы жаңы 3 ишкана ачылды бизде. Бул 2 ишкана Ысык көлдө ачылды, областта, 1 ишкана болсо Чүй областында ачылды. Көлөмдү көбөйтөбүз дегендей сөз айтылып атат да. Көлөмдү көбөйтүш үчүн биз сырттан ташып келүүнү дагы көбөйтүшүбүз керек да. Сырттан ташып келүүдө темир жолдо азырынча тоскоолдуктар болуп атат. Казакстан аркылуу өткөндө транзиттик маршрутта да тоскоолдук болуп атат. Логистика бир аз татаалдашты дегендей айтылды. Бул маселе кандай чечилиши мүмкүн? Туура белгиледиңиз, бүгүнкү күндө бир аз тоскоолдуктар бар логистика жагынан. Ал жактан тийишелүү иштер да жүрүп атат. Ошол эле убакта көлөмдү көбөйтүш үчүн бүгүнкү күндө бардык шарттар түзүлдү. Буларга дагы баягындай стимулирование болду да. Баягы салыктык жеңилдиктер каралгандан кийин булар дагы көбүрөөк көлөм алып келип, элди жеткиликтүү баада камсыз кылып берип жаткан иштерди алып барат. Биз бүгүн макулдашуу түзгөндө ошол экономика министрлиги, монополияга каршы кызмат, айыл чарба министрлиги, ассоциациянын ортосунда бир топ ошол жерлерге эрежелерди камтыдык. Ал эрежелерде ун чыгаруучулар ассоциациясы тарабынан ар бир кампада тийиштүү деңгээлде курлар, запастар болуш керек. Биринчи жагы. Экинчи жагы, бааны негизсиз көтөрбөш керек. Илеттүү баа саясатын жүргүзүш керек. Үчүнчүсү, биз тараптан тийиштүү мониторингдер жүргүзүп, ал ошол эле экономика министрлигине, министрлер кабинетине, айыл чарба министрлигине жөнөтүлүп турат. Ай сайын кандай иштер жүрүп атат, биз жана койгон белгиленген тартиптеги эрежелер сакталып атабы камтылган. Албетте, анын ичинде кээ бир кара ниет жанагындай ишкерлер болушу мүмкүн. Аларга карата мыйзамда белгиленген тартипте өзүбүздүн иш-чараларды да жүргүзөбүз. Мисалы үчүн эскертмелерди берип, ошол эле убакта биздин талаптарды аткарбаганда штраф белгиленип, пайдаланып башка бир эрежелерди иш алып барабыз да. Анан эң негизи бул жерде биздин негизги ролубуз ушул ун чыгаруучулар ассоциациясы менен, ошолордун ортосу менен биздин керектөөчүлөрдүн ортосундагы балансты камсыз кылып беришибиз керек да. Керектөөчүлөр да нааразы болбош керек. Ундун баасы жогору, нандын баасы жогору деп. Ал эми ун чыгаруучулар ассоциациясы да нааразы болбош керек. Бизди катуу чектеп койду, же мындай эрежелер кирди деп. Буларга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө дээрлик 9 түрлүү эң негизги азыктар болсо, ошонун эң негизи бул чынын айтканда ун да. Ундан нан жасалат, макарон, башка азыктарга таасири бар. Ошон үчүн кечээ күнү биздин мамлекет башчыбыздын төрагалыгы астында министр кабинетинин чоң жыйынында дагы ал жерде айыл чарба министрлигине бир топ ошондой максаттуу тапшырмалар коюлду. Бул биздин баягы азык-түлүк коопсуздугуна керектүү ушундай азыктардын биз өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Ошол жаатка көңүл бөлүп, ошол жаакка өзгөчө көңүл бөлөбүз дегендей тапшырмаларды койду айыл чарба министрлигине. Алар дагы аткарууну
ырастады, ошол жерде аткарабыз деп. Албетте бүгүнкү күндө биринчи критерий керектөөчүлөрдө бул баасы да. Ошон үчүн биз бул жака өзгөчө көңүл бөлөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эч кандай кооптонууга негиз жок. Жанагындай кошумча нарк салуудагы жеңилдиктер улантылды. Андан сырткары биз ошондой эле иш чараны жүргүзүп аткан көзөмөл дагы улантылат. Бүгүнкү күндө мына баалары орточо баасын биз күнүгө алып атабыз ушу. Негизги 9 түрлүү азыктын да. Жалпысын алганда 14 бул баягы бул жерге көмүр азыгы, жанагы күйүүчү майлар дагы кирип кетет да. Ошолорду кошкондо 14 да. Анан негизинен азык-түлүккө көңүл бөлүп атабыз. Биз ойлойбуз кийинки жылы дагы бир былтыр ирээттүү бул жерде иштерди жүргүзүү менен болгону бир жылдын ичинде 15-17%га чейин жогорулар болду да. Жалпы орточо айтканда баягы рыноктарда. Эгерде ошондой шарттарга барбаганда 34-35%га чейин жогорулар болмок. Биздин эсептөөлөр бар да. Ошон үчүн ушундай шарттар менен иштерди алып барабыз. Биз ал иштердин алкагында албетте ар бир ошол ишкерлик субъектилери ушул рынокто иштеген ар бир ушу ун чыгаруучулар ассоциациясынын баягы ичине кирген ишкерлерди баягы өзүбүздүн маалыматтарды алып, талдоолор жүргүзүп, кандай иштеп атат, биз коюлган талаптар аткарылып атат, ошол жагына да көңүл бөлөбүз да. Негизги максат. Жогоруда салыштыруу тууралуу айтып калдыңыз. Дан азыктарына карата нарк бизде коңшу өлкөлөргө же болбосо шериктеш өлкөлөргө, КМШ мамлекеттерине же ЕАЭПке мүчө өлкөлөргө салыштырганда баа бизде кандай? Дан азыктарына карата нарк. Биздин министр кабинетинин төрагасынын тапшырмасы бар бизге, Акыл Өсөнбеков тарабынан коюлган. Ушул башка мамлекеттердин да бааларын карап, талдоолор жүргүзүп, иш чараларды жүргүзүп турууга деп. Ошол эле убакта биз да бир топ иштерди жүргүзүп, быйылкы жылы мен өзүм да Өзбекстандын монополияга каршы кызматына барып, ал жерден меморандумга кол коюлган негизи. Биздин мамлекет башчыбыздын иш сапарында меморандумга кол коюлган эки өлкөнүн. Ошонун алкагында тийиштүү коңшулардан, андан сырткары ЕАЭС мамлекеттеринен тийиштүү маалыматтарын дагы алып, талдоолор жүргүзүп турабыз да. Бүгүнкү күндө ошол талдоолордун жыйынтыгы менен айтсак, бизде коң шекердин орточо баасы, мисалга алсак, 88-90 сом да. Кыргызстанда орточо баасы 78ден тарта 95 сомго чейин бүгүнкү күндө. Казакстанда 130 сом, Россияда 75 сом. Бизден ылдыйраак. Белоруссиянын өзүндө 105ден 110 сомго чейин. Арменияда 147 сом, Тажикстанда 131 сом, Өзбекстанда 90 сом да. Бул эми күнүгө алып турабыз, бул маалымат бүгүнкү күнгө. Ал эми өсүмдүк майын алсак, бизде орточо баасы 155 сом бүгүнкү күндө. Себеби бул жерде да салыктык жеңилдиктер каралган, жанагы кошумча нарк салуу боюнча. Казакстанда 180 сом, Россияда 145 сом, Белоруссияда 175 сом, Арменияда 260 сом, Тажикстанда 230, ал эми Өзбекстанда 185 сом да. Бизге салыштырмалуу жанагындай мамлекет тарабынан, министрлик кабинетинен бир топ иш чаралар жүрдү да. Ошонун негизинде биз мындай туруктуураак кармап, бааны негизсиз өстүрүүгө жол бербөгөн иш аракеттер жүргүзүп, ошондо кескин өзгөрүлгөн жок десем жаңылышпайм да. Ошол эле унду мисал келтирейин. Бизде мисалы үчүн Казакстан ошол буудайдын эң ири чыккан өлкөлөрдүн бири да. Негизги экспортер. Мисалы үчүн Казакстанда 37 сом бүгүнкү күндө орточо бааларын айтып атам да мен. Ошол ундун биринчи сортунун баасы. Бизде бүгүнкү күндө бул рынокто айтып атам. Дүң баалары бир топ ылдый мындан. Рынокто 42 сом. Ал эми биздин ушул ун чыгаруучулар ассоциациясы 33-34 сом дүң баалары. Дүңүнөн да. Эми бул жерде алып сататкандар болот, рынокко алып чыккандар, ошонун дээрлик айтып атам да. Ал эми Россияда 37 сом, Арменияда 45 сом, Тажикстанда 60 сом, Өзбекстанда 50 сом да. Бизге караганда бир топ жогору да. Ал эми бизде Казакстан менен Россиядан жогорураак, себеби дегенде ал жерде буудайдын дагы өздөрүн толук көлөмдө камсыз кылат. Анан клейка ыйналар дагы баягы сапаттуулук жагы дагы бир топ жогору. Андан сырткары ошол жактан биз өзүбүз алып келебиз. Ошол жактан алып келебиз да. Бүгүнкү күндө Россиядан ташып алып келип атат да, ун чыгаруучулар ассоциациясы. Ушуну эске алганда бизде бул жерде да туруктуу жанагы иш чараларды эске алган туруктуу да. Ал эми ошол эле нанды алсак, бизде 1 килограммды алалы, 1 килограмм жанагы жөнөкөй бөлкө нан деп коет, ошону алабыз да биз мисал иретинде. Бизде 1 килограмма 60 сом, Казакстанда 52 сом, Россияда 52 сом, Арменияда 63 сом, Тажикстанда 84, Өзбекстанда 68 сом да. Бизде? Бизде
1 килограмм 60 сом. 60 сом. Бул эми негиздүү деп айтсам жарашат. Ал эми жумуртка боюнча, ошондой эле сүт азыктары бардыгы боюнча бизде маалыматтарыбыз бар да. Муну айтып берсек болот. Күйүүчү май боюнча бар, өзгөчө сасалык жакта майлуу табаларга биз тынымсыз ушул талдоолор жүргүзүп, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ал бизге таасирин берип, ошол жака да көңүл бөлүп турабыз да. Импорт боюнча маселе. Биз негизинен ушул сырьёну, un өндүрүүчүлөр сырьёну же болбосо дан азыктарын, буудайды каяктан импорттоп келебиз? Негизги көлөм бул Орусиядан келип атат. Себеби Казакстандын буудайынын бааларын карасак, бүгүнкү күндө 15-20%га чейин жогору болуп атат. Казакстан буудайы. Ошол үчүн биз Россиядан алып келип атабыз. Логистикалык чыгымды кошкондо дагы Россиядан арзан болуп калат. Арзан болуп атат. Мына сан менен айтып кетсем, бүгүнкү күндө Россиядан келген буудайдын баасы 22-50дөн 23 сомго чейин болуп атат. Ошол эле буудайды биз Казакстандан алып келсек 26-27 сом болуп кетет. Казакстандан логистика арзаныраак болбойбу келген? Логистика арзаныраак болот, бирок Казакстан тилекке каршы доллар менен келишимдерди түзөт биринчиден. Доллардын курс өйдө төмөн болуп көтөрүлүп кетсе, бул таасир этет. Россиянын рубльин айтсак, мына бүгүнкү күндө 1 ай мурун 1,37 болсо, бүгүн болсо 1,25 болуп атат. Бул деген доллардай болуп, аябай жогорулабайт. Стабилдүү болуп келатат. Ошол себептен мына 1 жылдын ичинде өзүңөр билгендей, мына жазында кандай окуялар болду, чек арада болду, кош өлкөлөрдө болду. Ага карабай бизде баабыз туруктуу болуп келатат. Март айында Орусиядан тыюу салынып калган буудайга. Ал учурда биз келишим негизинде өзүбүздүн кампаларда, запастарды кармап турганбыз. Анан март-апрель айында биз камсыздадык биздин элди. Май-июнь айында мамлекеттик материалдар фондунан бизге буудай бөлүнүп, май жана июнь айларында биз дагы биздин элди камсыздаганга мүмкүнчүлүк болду. Анан июлдан баштап баягы тыюу кайра алынды. Алынгандан кийин биз кайра эле Россиядан ташып алып келип атабыз бүгүнкү күндө. Маселелер болуп атат транзит боюнча. Биздин жүктөрүбүз кармалып калып атат. Техникалык жагынан маселелер чыгып Казакстанда. Ал боюнча дагы биз кайрылуу жасаганбыз. Ноябрь айында министрлер кабинетинде расмий түрдө биз жооп алдык. Эгерде сиздердин ошондой буудайларыңар кармалып калса, кампаларыңар азайып баратса, биз мамлекеттик резерв фондунан сиздерге бөлүп бергенге биз даярбыз деп. Ошондой жетпей калса бизге, анда биз мамлекеттик фонд резервтен буудайды алып, кайра иштетип, камсызда аласыз да. Ага деген баягы 30 биздин ишкана иштегени, бул аябай жакшы ийгилик болду деп айтсам болот да. Биз Украинадан буудай импорттойт белек? Украинадан буудай импорттоочук, себеби Украина көбүнчө порт менен башка өлкөлөргө кетчи, алардын дагы баасы жогорулак болот да, жогору Россияныкына караганда. Азыркы жеңилдиктер эми баягы 1 жылга деп атпайбызбы? Келишим дагы 1 жылга деп атасыздарбы? 1 жылдан кийин абал кайра ушундай болуп калат да. Ошон үчүн баягы мындай бир абалды турукташтыруу боюнча мындан кийинки же болбосо 1 жылдан кийинки же болбосо 1 жыл ичинде мындай бир жасап кала турган аракеттер кандай болуш керек? Сиздердин сунушуңуздар кандай бул боюнча? Же 1 жылдан кийин дагы кайра ушинтип узартып жүрүп отурабызбы деген суроо болду. Мына айтып кетсем, 2015 жылдан бери мен ушул маселени айтып, жогорку кеңешке дагы кайрылып, канча премьер-министрге кайрылып, бул маселени көтөрүп келатканбыз. Тилекке каршы бизди эч ким уккан жок. Мына 20-жылга чейин 6-7 комбинат болгон үчүн бизде 20-жылы карантин болгондо аябай дефицит болгон, баалар аябай көтөрүлгөн. Эми болсо 21-жылы жанагындай жеңилдик берилгенден кийин бизде баягы 30 ишкана болуп, биздин камсыздаганга мүмкүнчүлүк бар болду да. Бул кайра иштетүү тармагын биз азыр ордуна тургузуп алдык. Эми болсо экинчи этап менен биз Кыргызстанда
өзүбүздүн будай унга жараган будайды өндүргөнгө аракетибизди салышыбыз керек да. Жана ташып келген чыгымдар жана башкалар жок болуп, баа арзан болушу мүмкүн. Андан тышкары сырт жакта, башка жак биржаларда, эл аралык биржаларда баалар көтөрүлсө, ал бизге көп таасир этпейт да. Себеби бүгүн биз 80-90% сырттан алып келип атсак, жанагындай биздин өзүбүздүн будайдын көлөмүн көтөрүп алсак, анда бизге таасир тийбейт да. Бирок 1 жыл ичинде андайга жетиш мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Ошол үчүн биз бүгүн дагы келишимге кол коюп атканда ошондой сунуш бердик. Биз өзүбүздүн милдеттемебизди 2020-жылы кармап берелик, аткарып берелик. Анан 24-жылдан баштап бизге эң аз дегенде 3 жылдык мөөнөт керек да. 3 жылдык мөөнөт биз стабилдүү иштеп турсак, биздин ишканалар дагы көбөйсө, анда биз баягы биздин дыйкандарды чакырып, биздин себи аянттарды көбөйтүп, сапаттуу будай өстүргөнгө бизде мүмкүнчүлүк болот. Азыр ушул ун өндүрүү тармагы канча кишини жумуш орду менен камсыз кылат? Азыр учурда 2800 адам бул ишканаларда иштейт. Андан тышкары баягы айдоочулар бар, сатуучулар бар, агенттер бар деген, анын баарын кошкондо 5000 адамдын тегерегинде. Кыргызстандын климаты ушул унга жарактуу будай өстүргөнгө жарайбы? Мына айтып кетсек, кошуна Өзбекстанды айтсак, мына былтыр 7 миллион тонна түшүм алды да, будай боюнча. Сапаты дагы жакшы болуп атат, андан тышкары түшүмү жакшы болуп атат. Мына бизде 1 гектардан 25 центнер алсак, алар болсо 60 центнер алды да. Бул деген эми биринчи баягы комплекстүү иш жасаш керек да. Биринчиден урук, жакшы урук керек. Экинчиден биздин дыйкандарды колдоп, азыр ошол боюнча аракеттер болуп атат. Мындай айтканда, насыялар берилип атат 6% менен. Аларды өнүктүрүп, техника жагынан жардам берип, жакшы урук менен камсыздап, андан тышкары жер семирткичтер, жакшы жер семирткичтерди алып, ошонун баарын колдонсок, анда биз сапаттуу дагы, көлөмү дагы бизге жараган будай өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Бүгүнкү баягы баа саясатында, нарк саясатында айрыкча ушул күнүмдүк социалдык жактан маанилүү товарларга ун, май, шекер бүгүнкү геосаясаттагы абал албетте таасир этип атат, айрыкча Россия менен Украина ортосундагы абал. Биз өсүмдүк майын импорттоодо Украинадан дагы кайсы бир көлөмдө алчубыз болушу керек эле да. Бүгүн каяктан импорттоп атабыз өсүмдүк майын? Бүгүнкү күндө туура белгиледиңиз, биз үч азык менен дээрлик өзүбүздү камсыз кылсак, ошол эле жашылча, картошка азыгы, сүт азыгы менен. Анан быйыл эттин дагы көлөмүн көбөйтүшкөн, бир 70% тегерегине чейин. Өзүбүздү камсыздап атабыз. Өзүбүздү камсыз кылуу боюнча. Анан дээрлик башка ошол эле өсүмдүк майын же болбосо ошол эле жана жумуртканы деле биз импорттойбуз да, импортко көз карандыбыз. Өсүмдүк майын дээрлик биз 85% импорттоочубуз, азыр өсүмдүк майын 80%га чейин импорттойбуз. Себеби биздин ички өзүбүздүн ички рыноктогу дагы кээ бир ишканалар иштей баштады бүгүнкү күндө. Алар өздөрүнүн таасирин бере баштады десек болот да. Ошол эле убакта туура кээ бир убакта Украинадан алчубуз. Бүгүнкү күндө дээрлик өсүмдүк майы биз дагы маалыматыбыз бар. Ошол эле кайсыл жактан келип атканы боюнча Россиядан, Казакстан, негизинен ушул мамлекеттерден келип атат да бүгүнкү күндө өсүмдүк майы. Анан кээ бир учурда Өзбекстандан дагы жанагындай пахта майы деп коет, ал келген учурлар дагы бар. Ошону эске алганда бүгүнкү күндө өзүбүздүн дагы ушул кээ бир ишканалар иштеп атат. Мисалы үчүн бул жерде Чүй областында иштеп аткан ишканабыз бар. Ошолорду эске алганыбызда дээрлик өсүмдүк майында дагы мындан ушул жылы келе турган жылы дагы бир биз ойлойбуз, мындай стабилдүү баа, туруктуу баа саясаты жүрөт. Себеби бул жерде дагы кошумча нарк салыгына жеңилдиктер берилди. Аны албетте эске алышыбыз керек. Ошол эле убакта көптөгөн азыр мынау жаңы жылда каникулдар болот, жана жыл сайын күйүүчү май деле таасирин берет да, ар бир азыкка, продуктуга. Күйүүчү май боюнча дагы ошол эле Россиянын энергетика министрлиги менен биздин Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин ортосунда
жыл сайын индикативдик пландар боюнча келишимдер түзүлөт. Былтыр индикативдик неме чек көбөйтүлгөн болушу керек эле. Ооба, быйыл дагы ошол ишке ашкан, кооптонуу жок, белгилүү көлөмдө ала берет. Ал кийинки убактарда мындай көбөйтүп коюуга дагы негиз бар да. Бүгүнкү күндө ошо 1 миллионго жакын ошол дистопливаны, ошондой эле күйүүчү май жана бензин группасын алып атабыз. Россиядан индикативдик баланстын түзүлгөн келишимдерге ылайык алабыз да. Ал эми кээ бир учурда көбөйтө турган болсо, анда эки өлкөнүн энергетика министрлиги сүйлөшүп көбөйтө берет да. Ал жагына да көңүл алышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биз пошлинасы алабыз. Анын таасири 1 литрине 1,5 сом ылдый алабыз да. Ошол таасирин берип турат. Ал эми Казакстандан алалы десек, Казакстанда экспорттун пошлина киргизген, аны эсептегенде бир топ жогору болуп калат. Ошол эле убакта 3 сом жолуна кетет, ал жактан алгандан кийин. 7 сом кошумча нарк салыгы бар, 4-5 сом аксыз салыгы бар. Ошолорду эсептегенде бизде бул рынокто дагы баа мындай туруктуу, салыштырмалуу туруктуу. Албетте Казакстан бул дүйнөдөгү ири державаларга кирет. Өзү нефт өндүрүп, ошону биржадан сатып, анын тийиштүү көлөмүн бюджет аркылуу ири компанияларга берип, анан бааны ылдыйраак кармайт да. Бул жагына да көңүл бөлүшүбүз керек. Бизге бүгүнкү күндө ошо Россия мамлекетинен алган ыңгайлуу. Себеби биринчиден пошлинасы, экинчиден жанагындай индикативдик баланстын негизинде жетиштүү көлөмдөрдү ар убакта алып тура алабыз да. Ал эми башка мамлекеттер менен дагы жолдорун издөө боюнча тапшырмалар коюлган, бирок ал жерде ошо 1 жыл ичинде камсыз кылып бере алабы? Ошол жагына да көңүл бөлүшүбүз керек да. Албетте аларга өзүнүн да туруш мындай кырдаал тартыш жаралып калса, анда бербей койсо кандай болот? 1 ай берет, 2 ай берет, 3-ай бербей койсо. Бизде бул туруктуу да, Россиядан алганыбыз. Ошон үчүн бул жерде ушул нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек. Көмүр рыногунда дагы жөнгө салуу кирген бүгүнкү күндө бир топ иш-чараларды жүргүздүк. Азыр көмүр рыногунда турукташты десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө көлөмдөр жетиштүү, бааларын дагы биз турукташтырып атабыз. Ошол эле энергетика министрлиги Кыргыз көмүр да өзүнүн иштерин жүргүзүп атат. Албетте бул жерде дагы бир топ жөнгө салуу киргенден кийин эреже бузуулар болду. 122 эреже бузуу. Баягы биз ушу аныктадык да. Биз койгон баадан ашык жасаткан. Ал жерде биз тийиштүү өзүбүздүн чечимдерди чыгардык. Аны аткарбаган учурда бүгүнкү күндө 32 штраф беренелерин колдондук. Ушундай иш-чаралар жүргүзөбүз биз. Дээрлик айтканда, кийинки жаңы жылга ушундай туруктуу баа саясатын жүргүзүү уланат. Жана ошондой эле биздин урматтуу керектөөчүлөр камсыз мындай кооптонууга негиз жок. Жаңы жылдын астанасында турбайбыз, мынакей босогосунда турабыз. Жаңы жылдан тарта бир кайсы бир азыкка карата кескин кымбаттоо күтүлбөйт? Бүгүнкү күндө биздин талдаулордун негизинде, ошол эле министрлер кабинетинин иш-чараларынын негизинде, экономика министрлигинин иш-чараларынын негизинде айта турган болсок, ошол кабыл алынган чечимдердин негизинде баа буга чейинкидей туруктуу кырдаалда өнүгө берет. Албетте бул жерде биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Биз кээ бир товарларды импорттогандан кийин импорттогон жакта баягы экспорттук баалар өсүп кеткен учурда албетте өзгөрүү болот. Тышкы фактор. Сырткы фактордун таасиринде. Ички факторго биз көңүл бөлүп турабыз. Баа туруктуу болот. Бүгүнкү күндө биздин башка мамлекеттер менен дагы мындай карым-катнашыбызды эске алганда, ошол эле un рыногунда, ошол эле май рыногунда, ошол эле кум шекер рыногунда же болбосо башка бир социалдык жактан маанилүү товарлар рыногунда баа туруктуу, анан мындай стабилдүү болот десем мен жаңылышпайм да. Чоң рахмат, мырзалар, убактыңыздарды бөлүп ушул студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгилик болсун. Учурдан пайдаланып, Амантур мырза, биз дагы ушул жалпы биздин мекендештерге алдыда келе аткан жаңы жыл менен куттуктап, мамлекетибизде токчулук, молчулук, ушундай өнүгүү болсун деген тилекти айтып кетели. Ар бир үйдө ден соолук болсун, жакшылыктар болсун. Рахмат. Рустам мырза, сизде да бир мүмкүнчүлүк? Мен дагы колдонуп мүмкүнчүлүк менен биздин мекендештерди келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап кетким келет. Бүгүнкү күндө баалар көтөрүлгөнгө негиз жок. Ошол үчүн жакшы маанайда жаңы жылды тосуп, эмки жылы баарыбыз өнүккөн жакшы жылдардан болсун. Ар бир дасторкондо нан болсун. Ар бир дасторкондо нан болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз дан азыктарына карата баа саясаты тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Кеңешбай Тайлаков, ошондой эле Тегирменчилер бирлигинин президенти Рустам Жунушевдор жооп берди. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым. Саламатта туруңуздар.